Кутман күнүңүздөр менен урматтуу радиочулар, назарыңыздарда актуалдуу маек, микрофондо Гүлжан Каражанова. Кыргызстандын сүттү кайра иштетүү тармагы тышкы рынокто таандашуу мүмкүнчүлүгүнө мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоо жана натыйжалуу пайдалана билүү учур талабы деп билдирди мамлекет башчы 3-сентябрь күнү Чүй облусуна жумушчу сапарынын алкагында өндүрүүчүлөр, дыйкан, фермерлер менен жолугушуу учурунда. Маалыматтарга караганда бүгүнкү күндө Чүйдө жалпысынан 10 сүттү кайра иштетүүчү ишкана бар. Алардын басымдуу бөлүгү эл аралык стандартка ылайыкташкан продукцияны өндүрүү менен экспортко чыга башташты. Ички муктаждыгын толугу менен жабуу кубаттуулугуна дагы ошол эле маалда айрым мүчүлүштүктөргө орун берилип калгандыгын Кыргызстандын сүт өндүрүүчүлөр ассоциациясынын президенти, жеке ишкер Сүйүнбек Кадыров биз менен маегинде айтып берди. Сүйүндүк Кадырович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Президент кызматка киришкенден бери эл менен болгон байланышын ар дайым үзбөйт, эл менен жолугушууларды өткөрүп келет. Чүй облусундагы бир нече жолу кыдыргандыгы маалым. Мына акыркы жолугушууларда деги эле өндүрүштүн, айыл чарбанын абалын билүү боюнча дагы бир катар ишканаларга барып келгендиги маалым. Мына ушулар тууралуу айтып берсеңиз, бүгүнкү күндө негизги эле бир маани бере турган өзгөчө бир кайсыл тармак болууда? Чоң рахмат сиздерге да, бизге кайрылып атканыңыздарга. Бизге бүгүнкү күндө ушул көбүнчө айыл чарба кайра иштетүү ишканаларын кыдырып, президент келип өзү биздин көйгөйүбүз менен таанышып, карап аткан үчүн бизге аябай чоң жакшы бир үмүттөрдү жандандырып атат да. Биз кандай гана болбосун ушул ишкерлер, өндүрүүчүлөр ошолордун келип карап көргөнү бизге жардам катары, бизге көмөк көрсөтөбүз деп ошолор менен келгенде жакшы нерселер чечилип кетип атат да. Жөн эле келбестен ошол өзү көп кишилер менен чогуу келгенде бизден чынында эле кайсы проблема бүгүнкү бизнес эмнеден аксап атат, эмнеге жардам керек деп сураган эле биз үчүн күч. Экинчиден ошол кичинеден болсо дагы бирден көйгөйлүү маселелер чечилип кетип атат да. Бул кайра иштетүү ишкана боюнча бул бизге кайра келип, кайра көрүп аткан сайын көрүнүп турат. Деңгээлдери өсүп, мекемелердин бизге да көңүл бурулуп, ошол эле убакта чын эле жардам беребиз деп келгендердин биз өтө сезип билип атабыз да. Көбүнчө ошол кандай көйгөйүңүздөр бар эле? Президент менен жолугушууда эмнелерди айтып бере алып атасыздар? Биз ошол көйгөйүбүздү негизи бүгүнкү күндө эң бирден бир чоң көйгөй маселеси бул акча каржылоо маселеси болчу да. Бүгүнкү күндө ушул мурун биз ишкерлер банктарга барып, фонддорго барып сурап, биз ошолордо очередте туруп ушундай кайрылат элек. Азыр көп банктар, орус-кыргыз биргелешкен фонддор өзүлөрү келип, өзүлөрү биздин ишканалар менен таанышып, кандай силерге финансировать этели деп сурап атат. Бул жакшы маселе да. Биз барбай эле алар келип бизден алгыла деп атат. Бүгүнкү күндө мен айтып атам, ишкерлер үчүн иштечүү мезгил келди. Мурун биз буга чейин акчабыз жок, финансированиябыз жок десек, азыр финансированияны алгыла деп атат. Туура талап менен, туура негизде алгыла. Өзүңөр ишенесиңер, залогуңарды коюп коюп, канча десеңер ошончо берели деп атат. Бул чоң чечилген маселе да. Экинчиси, ооба чечилген маселелер бар, эмнелер? Ошол эле учурда ушул бир ишкана ишке киргизүү боюнча болсо, жана куруп чыгарган заводдор үчүн көйгөйлүү маселелер көп. Жана стандарттар, жана жаңы өзгөрүүлөр кириш керекте, бурунку өзгөрүүлөр менен калган. Пожарный коопсуздугу, тияк коопсуздугу, бияк коопсуздугу талаптар өтө чоң, бийик да. Ошо айтып элем, ушул ишкерлерге ошол талаптар коюлуш керек. Бирок ошого биздин мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша, биздин деңгээлдерге жараша ошол коопсуздук сактоо боюнча акырындык менен, тепкич менен ошол талаптарды коюп, ошол жардам бере баштаса да, ошолор. Бүгүнкү күнгө жанакы биз жаңы стандарттарды киргизип атабыз, кагыстарды киргизип атабыз. ISO 22 деп дүйнөлүк стандарттар киргизип атабыз. Ошол стандарттарга киргенде көп нерселер өзгөрүп атат да. Ошо өзгөргөнгө жараша туура мамиле менен бизди колдоп, жылдырып, анан иштешсе. Мен могу Казакстандагы башка мамлекеттерге да барабыз, ушундай ишкерлерге. Бизде жакшы демократия, анан мекеме ачылышы, жеңил. Бирок ошону бир деңгээлге чыгарышы оорураак да. Жакын иштеп барсалар, көп текшерүүлөр келет, ошол текшерүүлөр азайса дейм да. Ошондо эле айтылып, мораторий кылып атат, ошого эле болбой эле пожардык коопсуздукка кайра келиш керек, тийге келиш керек деп эле кайра чыгарып атат. Буга чейин ошол өрт коопсуздугу сакталчу беле ошол ишканаларда? Деги эле мына ишкерлер арасында бир эле кирешени ойлобостон, ошол эле өздөрүнүн кирешесин кантип сактап калыш керек табигый кырсыктардан? Ошол жаатында да ой жүгүртүүлөр болбоду беле? Мисалы үчүн сиз азыр айтып атасыз, бизге келип текшерүүлөрдүн жыйынтыгында талаптарды коюп атат деп. Бирок ишкерлер өздөрүнүн дагы кайсы бир камкордуктарды, кайсы бир иш-чараларды өздөрү да кабыл алышы керек да. Туура. Ошол биринчиден биз ишкерлер ачылганда эле баардык коопсуздукту деңгээлге жеткириш кыйын да. Биринчиден бул рынок талабына жараша бүгүнкү күндө бир продукттун талап спростору боло турган болсо, эртеңки күнү жок болуп калат. Биз ошон үчүн аябай ийкемдүү болуп, бирине кылып өзгөртүп турабыз да, кайсы талап кайында кетип атат. Ошол мезгилде
бир деңгээлдегилер болот, ошол коопсуздуктар толук аткарылат, бирөөнүкү толук аткара албайт, бирөөнүкү мүмкүнчүлүгү бар, менде мүмкүнчүлүгү жок, мүмкүнчүлүгү жоктор баягы аткара албай калып эле анан коркуп ошо менен эле токтоп калышы ыктымал да. А мүмкүнчүлүгү барлар этап менен жасай берет. Анан бул текшерип келгенден кийин ошол ар бир ишкердин жоопкерчилиги алда эле. Анткени биз өзүбүздүн жеке ишкер болгондон кийин өзүбүзгө да керектүү ошол коопсуздуктар. Бирок ошону түшүнүү менен баягы ошол мүмкүнчүлүгү жетишине жараша, ошонун финансы каржылоосуна жараша этап менен кылса болот. Азыр мен айтар элем, могу ветеринарный служба, биз мурун ветеринарный служба текшерип келет десе биз өзүнчө эле коркунуч болчу. Биз алар менен туура мамиледе бир жакшы деңгээлге чыгып алдык, алардан чынында эле жардам катары колдонуп калдык. Кээ бир службалар түшүнүү менен жылып кетишти. Кээ бир службалар дагы эле оор, баягыдай эле мамиле кылат да кээде. Ошо эволюциондук этап менен өтүп атат деп ойлойм да. Айтып түшүндүрөбүз, силер текшерип келип, бизди жаап салып, бизди бүттү токтоткула деген эле эмес. Ошого моундай кылгыла, мунуңар жетет, бул мүмкүнчүлүгүңөр жетсе муну бүтүрүп койгула, анан кийинки этапта муну бүтүргүлө деп ушинтип жетелесе жакшы. А бизде кандай болуп атат? Ошо ортодогу звено түшүнүүсү келди, коркутуу менен, үркүтүү менен баягы ишкерлерди чочутуп коюп атат да. Кээ бирки жерлерде жакшы, ветеринарный служба жакшы болуп калды, бизде көп жакшы жылып кеттик. Себеби азыр экспортко бизди ошолор өзүлөрү келип сүйрөйт. Жүргүлө, мындай кылгыла, тигиндей кылгыла, хасты киргизгиле деп. Ошол сыяктуу службалар жыла башташ керек деп ойлойм да. Финанс маселеси чечилди, бизге иштеш эле керек. Эми иштешкенде ушул байланыштарды бекемдеш керек. А байланыштар кандай? Ушул ар бир министерстволор, ар бир ишкерлер экөөсүнүн ортосундагы байланышты тыгыздатыш керек. Ишкерлер өзүнчө иштеп эле, министерстволор, ведомстволор өзүнчө калып калбаш керек да, ушул байланыш. Ошол эле учурда илим билим жагында да байланыш керек. Бүгүнкү күндө биз сырттан алып келебиз. Технологдорду, чоң кесипкөй адамдарды. Бирок ошол кесипкөй адамдар бизде деле бар, бирок биз ошолорду колдоно албайбыз. Эмнеге? Анткени тигилер кымбат, аяктан алыстан алып кетиш керек могу. Пандемия учурунда өзүбүз көрүп, өзүбүз күчүбүз менен ишке киргиздик да, ошондо карап атсак, өзүбүздө деле бар. Бирок ошол байланыштар жок да, үзүлүп калган. Ошол байланыштарды бекемдеш керек деп ойлойм да. Өзүңүздүн мисалыңызды айтып өтсөңүз, сизде ошол жогоруда белгилегендердин баарын тең өз учурунда өзүңүз дагы ошол маани бердиңиз беле? Бүгүнкү күндө ошол сиздин өзүңүздүн ишкерликтеги мурдагы менен азыркынын айырмасы кандай болуп калды? Мурда кандай эле? Мурда текшерип келгенде биз чынында эле ошо текшерип келген кишини кайсы служба болбосун биз ошону ооба деп өзүбүзчө сүйлөшүп кетиргенге аракет кылчу. Өзүңүздүн мисалыңызда, Өзүбүздүн мисалыбызда 6-7 жыл мурун ушундай кылчу. Эми ал текшерип келди, эми ооба, моунтабыз макул деп коюп кетиргенин оюн издечүбүз да. Азыр болсо ооба, текшер, кантип биз кадамды кадам кылып жала алабыз. Муну жасайлы, мүмкүнчүлүгүбүз бар, муну кое тур, тигин жасайлы, мүмкүнчүлүгүбүз болуп атса муну кылалы деп ошо тепкич кылып түшүндүрүү жолу менен жасап кетебиз керек. Бизде көп ишкерлер дагы баягы көңүл бурганы бар, көңүл бурбаганы бар. Көңүл бурбагандарга биз айтып атабыз. Бүгүнкү күндүн талабы ушундай. Күндөн күнгө мыйзам күчүнө кирет. Мыйзам күчүнө кирип, рынок талабы да ошондой. Мыйзам канчалык күчүнө кирсе, ошондойлук рынок талабы да ошондой күчүнө кирип атат. Ошон үчүн жанакындай бизди чыккан экспортко чыккан продукциябыз чын эле талапка жооп берсе, сени кардарлар келип алат. Мурун алганда кандай эле жөн эле рекламадан алчу. Азыр өзүлөрү учуп келет, Казакстан болобу, Өзбекстандан болобу келип өзүңдүн өндүрүшүңдү көрөт. Кайсы деңгээлде өндүрүшүң, кайсы деңгээлге чейин жасалган. Ошону көргөндө баягы талаптары сакталган экенин, баардык коопсуздуктары сакталган экенин, хас ISO стандарттары чын эле киргизилген экенин көргөндө, ал кардар сага кызыктар болот дагы, сага заказдарын бере баштайт. Бул ушундай деңгээлге өтүп, ошону ишкерлердин көбү түшүнүп, билип, көңүл бургандар ошолор алдыга жылып кетти. Көңүл бурбай, артта калгандар да бар. Аларга түшүндүрүү маселесин көбүрөөк кылыш керек деп ойлойм да. Кандай бүгүнкү күндө сиз ушундай бир ишкерликти өнүктүрүп атасыз? Кайсыл деңгээлге жетип калды? 5 жыл, 10 жыл мурун биз башталганда службалар келип текшерер эле. Мунун жок, тигин жок. Силер качан жазайсың, ошондо кутуласың. Бизде эми чынында эле эмне ишкерлер өзүбүз дагы тартип түзүп коебуз. Муну жасагандан көрө кичине тыйын берсе кетип калат деп, бул ошо алданып, ошо бир күндүк жашоону карап койгондо ошолор алданып калганда, азыр эми ошону биз карап текшерип келди деп айтабыз. Ооба, бизде кемчиликтер бар, бирок ошол кемчиликтерди биз аткаралы, сиз бизге срок бергиле. Биз 1 жылда аткара албасак, 3 жылда аткаралы. Бирок ушул талапты багытын түзөп бергиле. Бул бизнес ушундай, бүгүн багытын туура алып алсак, акырындык менен ошол багытта туура багытта кеткендер өнүгүп, көтөрүлүп, өсүп кете берет. Багытын албай кыска карап койгондор барып токтоп калып, анан 1-2 проблемалар башталса, ошол эле инспекциядан келип, сырттан келип текшере турган болсо, баягы талаптарга жооп бербесе жаап коет. Биз ошого карата ошо кеңеш алып, консультанттарды алып, чакыртып, айтып туруп атабыз. Анан международный институттар өзүлөрү жардам беребиз дейт. Ошол автоматизация кылганга, экологияга,
жана пазар коопсуздугуна жардам берген атайын проекттер болуп, ошо проекттер менен карап көрүп, анан ошо проекттер жөн эле кетпей пайда беркидей кылып, ошону туура колдонуп калганга көңүл бура баштадык да, ошондо чоң жакшы жылыштар болду. Мисалы, могу бренд деп коет. Бренд деп айтып кеткенде, Белый река бренд деп айтып кеттик, Европейский банк развития менен өзүнчө грантовый акчаларды алдык да. Ошону алганда жөнүнө албай, ошо концепттарды коюп, ошону туура кылып, туура багытына кылып, баягы кандай болбосун алар сырттан келген специалисттер көрсөтпөдү. Бүгүнкү күндө бул проблема, силер эртең муну чечпесеңер, бул проблема чоң проблема айланат. Ошону кадам кадам көрсөтпөдү, ошо чечүү менен биз алдыга жылып отурдук да. Бүгүнкү күндө жана стандарт ISO 22000'ди алып, бул көп иш да. Көптөр коркот. Себеби биз өндүрүштү иштетип алып анан жибайбыз да. Ал жок, өндүрүш башталып, котлованы казылар менен ошону башташ керек да. Тууралап проекттин негизинде, туура жолдо, туура багытта албаса, баягы тартып акчаңдын өзүнүн жыйынтыгын бербей калат. Ошо жыйынтыкта мүмкүнчүлүгүнө жараша ошону тарт, бирок ошол жыйынтык бере тургандай кыл деп ошол багытка алганда ошондо туура келет деп көрүп калдык да. Сиз ошону азыр колдонуп атасыз. Азыр ишкерчилигиңиз кайсы деңгээлге жетип калды? Мындай ошол стандарттарды толук сактаганга мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы азыр? Бул стандарттар 22000'ди биз стандарттарды Ирландиядан чакырдык, Пятигорский шаарынан чакырдык, Орусиян. Ошол стандарттарды бизге коюп берип кетти. Биз 1 жылда жаза эле 3 жылда жаздык. Бирок ошонун бүгүн жыйынтыгын берип атат. Себеби ошол стандарттарды киргизсең, сенин коопсуздугуң, тамак азыктардын коопсуздугу эле эмес, экономикасына да стандарттарды киргизгенде коопсуздуктардан сактоо эле эмес, экономикадагы эсеп берерин көрдүк да. Ар бир жоопкерчиликтеги участоктарда ошонун эффективности көтөрүлө баштайт экен да, кандай гана болбосун. Анан ар бир кесипкөй адам өзүнүн жоопкерчилигин биле баштайт. Ошон үчүн бул стандарттар аябай керек экенин биз өзүбүз да түшүндүк. Ошо ишкерлерге да айта бердим, ошол баштан кандай гана иш болбосун пландаштырып, стандарттын негизинде иштесе, ошо сатып алган акчасын эффективдүү колдонууга жакшы деп. Сүйүн Кадырович, мына айтып өтсөңүз, стандарттарды бүгүнкү күндө өзүңүздүн ишкерлигиңизди бир аз жолго коюп алгандыгыңызды айтып атасыз. Деги эле сиздердин ишканадан өндүрүлгөн продукциялар бүгүнкү күндө калктын ички муктаждыгын канчалык жаап атат? Бир эле Чүй облусунда эле болуп атабы же жалпы эле республика боюнча тарадыбы? Бул биздин торговый марка Белый река деп айтылат. Кыргыз Республикасынын баардык Баткенден баштап Башка чейин баардык региондорго жеткиргенге аракет кылдык. Баардык жерге жеткирдик. Ошол эле мезгилде бул негизи сүт азыктары, сүт өндүрүмдүүлүгү бизде Кыргызстандан керектүүлүгүн камтып, ошондон эле кайра сыртка чыгат. Ошондо сыртка бир 50-60% өндүрүлгөн сүттүн кайра иштетип, бир 60% экспортко чыгат. Экспортко чыкканда ошол көбүнчө Казакстанга, азыраак Өзбекстанга, Тажикстанга, Россия мамлекетине чыгат. Кайсы сүт азыктарын чыгарып атасыздар? Бүгүнкү күндө бул экспортко көп чыккан кургак сүт, анан май, дихан майы деген майды көбүнчө сыртка чыгып атат да. Андан кийинки орунда сыр чыгып атат. Сыр, голландский, российский сыр дегендер сырлар чыгат да. Анан азыр атайын эркилгенге ылайыкташылган безжирный сыр деп коебуз биз өзүбүздүн терминде. Ошол сыр чыгат да. Кыргыз мамлекетинен сыртка чыккан ушул продукциялар көбүрөөк чыгат. Ал эми мөөнөтү аз болгондор жакынкы Алматага эле чыгып атат да. Мөөнөтү аз натуральный продукт болгондуктан мөөнөтү аз эле 1 жумалы, 10 күндүк. Суроо талап кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө биздин могу сомдун курсу аябай бийик да. Казакстанда теңгеси түшүп кеткенден кийин биздин ичинде рыногубуз аякта азайды. Себеби Казакстандын өндүрүшчүлөрүнө көбүрөөк субсидиялар берилип, алардын конкурентоспособностью бизге караганда алар көйдөлөп калып атат да. Аякта могу энергия затраталары аябай арзан турат. Газ арзан, көмүр арзан, сүттү кайра иштетүүдө ушул көбүрөөк кетет. Бизде көмүр 3 эсе кымбат Казакстанга караганда. Электр энергия болсо биз менен бирдей эле алат. Ал эми газ болсо газ 3 эсе арзан алат. Ошол биз айым өкмөттөн айтып келип турабыз, ушул финансирование тариф кылып бизге электр энергияга ошондой мүмкүнчүлүк берсе жакшы болмок. Айыл чарба кайра иштеткендерге тарифтен жардам берсе болот. Себеби биз жайында көп иштетели, күндүз көп иштетели, кышында көбүрөөк керек калкка. Ошол бизге калкка бергенде эле тарифте бергиле. Жайында сыртка эле арзан сатылып атат экспорттолгондо. Ошондо бизге ылдыйкы баада берсе, же түн иштетели атайын жайкысын деп ушундай бир ишкерлерге ошондой көмөк көрсөтсө жакшы болот. Көбүнчө ушул кургак сүт, май, анан жанагы сырлар чыгат да. Бул бизге чыкканда Россиянын курсу биздин сомдун курсуна караганда бүгүнкү күндө Россияда талаптар көбөйүп кетти. Евросоюзда
көп тоскоолдуктар болгондон кийин Россия мамлекети биз жактан көбүрөөк алып калды. Анан Белоруссиянын көп заводдору кээсин жаап койгон себеби Европадагы жана жабык товарларды алып келип сатып эмне кылган ошого карата жабылганбы биз деле ошол толук билбейбиз, бирок биз үчүн азыр Россия товарларды сатканга климат жакшы болду ошол тарапта. Ал эми курсубуз бийик болгондугу үчүн сомубуздун көлөмү дагы кетип атат, бирок дагы биздин экспортко атайын валюта боюнча, курс боюнча да бир программа иштелип чыкса, анда экспорттун көлөмү аябай көбөймөк. Экспорттун көлөмү көбөйгөндө мамлекетке да жакшы болмок да. Мына ушул эле маселени коңшу өлкөлөр, ошол эле жана Өзбекстан, Тажикстанды айтып атабыз. Ал жакта кандай болуп атат? Ал жакта деле Казакстандагыдай көрүнүш болуп атабы же кандай? Негизи көбүнчө аябай ошол мамлекет деңгээлинде көп көмөк көрсөткөн Казакстан менен Россия. Өзбекстанда жаңы башталды, аяк жакта жанакынтип мамлекет деңгээлинде ошол көмөк көрсөтүп айыл чарба ишканаларына башталды. Бирок бул айыл чарба өндүрүшү жылдап келет, 5 жыл менен келет да. Бүгүнкү күндө азыр биздин эккен продукцияларыбыз сапаттуу деп алып атышат. Тажикстанда ылдый. Тажикстан бизден дагы эле көз каранды, себеби аякта жайыттары жок жана атайын тоют маселеси кыйын да. Кандай гана болбосун уй багып, ошол тоютун камсыздандырып, кайра ошол тоютун камсыздандыргандан кийин чоң көлөмдө чыгарыш ошол Өзбекстан менен Тажикстанга кыйын эле болот да. Аякта жайыттар аз, чөптөрү, кормдары, жемдери аз, кымбат болот да. Ал эми Казакстанда ошондой жайыты да көп, жанакындай жем маселеси да жакшы, бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө биз алдыда кетип атабыз да. Кыргызстан Казакстанга караганда сүт өндүрүү боюнча, сүттү кайра иштетүү боюнча. Ал эми биздин ушу таможня территориясында эң алдыда Белоруссия кетип атат. Белоруссиянын көлөмдөрү көп аябай. 200-300 тонна иштетип турган болсо бир суткада, аякта эң аз иштеткени 500 тоннадан 3000 тоннага чейин иштейт. Канчалык көлөм көп болсо, анын баягы себестоимости арзаныраак болуп калат да. Ошон үчүн алар баягы конкурентоспособность жакшыраак. Бизде ошол көлөм маселеси жаңыдан көтөрүлүп баштады. Ар бир ишкана көп эле түрлүү сүт азыктарын чыгарбастан көлөмүн көбөйткөнгө баягы азыраак кылып наименованиясын көлөмдөрүн көтөрүп атат да. Бул да биз үчүн жакшы болду да. Деги эле сүттү каяктан аласыздар? Же өзүңүздөрдүн мал фермаңыздар барбы? Жок, өзүбүздүкүбүз жок. Бул көбү сырттан келип ошол бизде Казакстандан да келип биз менен партнерлорубуз таң калышат. Биз ошо элден чогултулат көбүнчө сүт. Элден чогултулган сүттүн көлөмү 90%ке чейин барат. Ал эми калган 10% ири ишканалар, азыр ири кичине сүт өндүргөндөр ошо бизнес экен, ушул жерден акча тапсам болот экен деген түшүнүк пайда болуп, акыркы 2-3 жылдын ичинде сүттүн көлөмү көбөйө баштады. Кичине мурун 5 уй баккандар 20 уй багышып, 10 уй баккандар 50 уй багып, иргелешкен кичинекей сүт өндүрүүчү дыйкан чарбалар көбөйө баштады да, фермалар. Бул жакшы көрүнүш да. Бул жерден мурун баягы үй бүлөлүк бюджетке кармашчы, азыр болсо бизнес катары ошону актатып, өзүнүн ошондон пайда табарынын көздөрү жетип, ушундай көңүл бурула баштады да. Бирок ошол эле кезде эл арасында баары сүттү арзан алышат деп нааразы болуп калышат. Деги эле сүттү кандай аласыздар? Ошо элдин да муктаждыгын жабалгыдай алардын дагы кирешесин чыгашасы дагы маани берилеби ага? Бул көбүнчө мындай болуп атат да, бул сүттүн көлөмү ар бир уйдан жанакынтип 5 литр, 3 литр, 10 литр алгандарга аз да. Бул чынында эле ошо сүттүн баасы алар үчүн арзан болот. Ал эми 25, 30, 40 литр алгандар бар да. Алар үчүн жакшы. Бирок бүгүнкү күндө сүттүн баасы бул рынок баа да, базар баасы да. Бул базарда кандай болсо ошондой болот. Себеби кургак сүттүн баасы дүйнөлүк базарда ылдыйлап кете турган болсо, анда биздин элден сатып алуу баабыз ылдыйлап кетет. Ошого көз каранды да бул. Себеби бизден азыр Казакстанда кургак сүт менен алып келип, арзан продукт алып келип иштетип, арзан нерселер чыгарып, арзан азыктар, сүт азыктарын чыгара турган болсо бизди көтпөй калат. Ошон үчүн бул түзмө-түз көз каранды. Ошол кургак сүттүн баасы дүйнөлүк баада ылдыйлап кетсе, анда элден алчу баасы ылдыйлап кетет. Анын баасы көтөрүлүп кетсе, элден алчу баасы көтөрүлөт. Бүгүнкү күндө азыр айтылам, Тажикстан менен Өзбекстанга караганда ошол калктан сатып алуу баабыз өйдө болду. Акыркы 2-3 жыл болду, атаандаштык боюнча баа көтөрүлүп атат. Бул ар бир ишкана өзүнүн керектүү болсо бааны көтөрүп элден ала берет. Кимге керек деп ошол бааны көтөрө алгандар ала берет. Ошондук чарбалардагы ишканаларда иргелешип, атаандаштык негизинде өскөн-өсүп, өспөй калган жабылып калып атат. Баа бул рынок баасыда. Биз кандай болбосо эмне болбойт. Өкмөт деңгээлинде, мамлекет деңгээлинде бир субсидия каралып, мынча сомдон алгыла, монча сом деп өкмөт дотация кылып беребиз десе, анда бир жок. Рынок баасында сүт арзан алып койдуңар, кымбат алып койдуңар деген дыйкандардын арасында айтылып аткан сөздөр, бул биз айтат элек, ошо бул баа дүйнөлүк рыноктогу баага байланыштуу болот да, кандай гана болбосун. Былтыр 27-28 сомго чейин көтөрүлдү. Казакстанда эң бийик баа 28-25 эле сом болду. Сомго которгондо. Дайыма Казакстанда өйдө болчу да баа. Бүгүнкү күндө дагы Казакстанга караганда бизде кымбатыраак болот.
бир кезде чийкилей жана чоң машиналарга куюп сүт сатчубуз, пастеризация кылып туруп. Азыр болсо андай сүттү албайт, себеби аякта мындан да арзан болуп калды. Жана кымбат продукция жасагандар гана ошол продукцияларда биздин гана сүт жарайт. Ошолор сүттүн сапаты жакшы болгон үчүн ошондо гана келип алышат да. Калган учурда бул сүттүн баасы базар баасына жараша. Ошол эле кезде баягы сүттүн дагы сапатына да каралат, майлуулугу, уйдун ден соолугу дегендей ар кандай оорулардан ал жагы да текшерилсе керек. Бул жерде эпизод состояниеда ошол ветеринар служба карап турат. Негизи бул көп ошол сиз айткан чоң маселе да. Бул кандай гана болбосун ошол жакшы болсо деген тилектебиз бар. Жанакындай акыркы 2 жылда да жакшы болуп калды. Эпизод состояние ошол ар бир уйлар ооруганы, жанакындай көп массовый түрдө ооруп кеткенде бизди аябай коркунуч туудурат да. Себеби ушул оору чыкты десе эле биздин экспортко кетип аткан көлөмү кылдырайт. Кардалдар бизден корко баштайт. Биз ошону аябай карап турабыз. Ошон үчүн эпизод состояниясы жакшы болуп турбаса биз үчүн кыйын болуп кетет. Акыркы могу 3 жыл ичинде жакшы карап турушат. Уйдун ден соолугу, мунун жанакындай жеми, мунун ошол эле дагы жана селекция жакшы породадагы уйларды алыш бул чоң маселе да. 3 багытта кетет да негизи. Ошол 3 багыттагы рынок шарты менен өсө баштады. Бул жакшы көрүнүш да. Селекциясы, кормлениясы, анан ветеринариясы. Бардык талаптарга жооп бериш керек. Ошол талаптар сакталгандар ошол көлөмү өсүп, бизнеси жакшы болуп атат деп айта алам да. Эпке чыгууда көбүнчө Казакстандын чек арасы жабылып калган учурлар көп болуп калып атат, тоскоолдуктар болуп калып атат. Анын сиздердин өндүрүшкө, сиздердин ошол экспортко чыгуу маселеңиздерге кандай таасир этти? Аябай эле таасир этет. Канчалаган кардарлар келип кезекте күтүп, канчалаган күйүүчү майларын коротуп туруп калышат да. Бул аябай биз үчүн жаман көрүнүш да. Ошонун баары жакшы болуп турса, биздин Кыргыз тарабы тез эле өтүп атабыз. Казакстан тарабы жаап койгондо аябай кыйналабыз. Эми Казакстанга эле эмес, Россияга кетип атабыз деген учурда дагы көп кезекке туруп кыйынчылыктар менен өтүп атат. Ошол кыйынчылыктар биздин баягы сатуучу баабызга дагы түзгө түз таасир этет да. Биз ошол кезде арзан сатып алып атабыз. Себеби көп чыгымдарыбыз жолго кетип калып атат да. Анткени биз көп эле учурда өзүбүз жеткирип беребиз. Казакстанга болобу, Россияга болобу биз жеткирип беребиз. Жеткирип бергенге биздин чыгымдарга отуруп калат да, ошол чыгымдар. Ошол маселеси аябай коркунучтуу. Сырткы форс-мажорный деп атабыз. Бул чек ара жабылып калганда, чек арада кезек күткөнү биз үчүн аябай бозулуп, ошондой мезгили болгондо бул ички бааганы сатып алуу, сүттүн баасы да ылдыйлап кетет. Себеби ошо кардалар жанагындай коопсуздугу рискти көзөмөлгө алып ошого баа ылдыйлап кетет. Биз дайыма айтабыз, сүттүн баасы көтөрүлгөндө базарда сатылган уйдун баасы да көтөрүлөт. Сүттүн баасы ылдый түшкөндө базарда сатылган уйдун баасы да ылдый түшөт. Жана кунажындардыкы аябай чоң баага чыгып кетет. Ал эми баа ылдыйлап кетсе, көптөрү саат үйүндө кармап, ага жем-чөм бергенден көрө сата башташат. Баягы аз сүт берген уйларынчы. Ошол кезде баалар да ылдый түшүп кетет. Биз дайыма айтабыз, ошол сүттүн баасы ылдыйлаганда мал сатып алса болот деп, малдар көбүрөөк сатылып калат анда. Ошол кезек күтүүдө турган кезде негизги себептер эмне деп айтылат? Мисалы өзүңүздөр да кызыгып сурап көрсөңүздөр керек. Эми биз негизи ар бир эле мамлекет өзүнүн ишкерлерин сактайт да, колдойт. Ошондо биздин Казакстанга барганда деле ошол Казакстанга бизге болгон талаптар аябай бийик талаптарды коет. Ал эми өзүлөрүнүн өндүргөндөрдүн талаптары азыраак болот да. Анан ошол өзүлөрүнүн өндүрүшчүлөрүн колдошуп, ошол талаптарды күчтөтүп, аябай чоң бийик талаптарды коет да биз үчүн. Демек бул жөн гана бут тосуу катары караса болобу муну? Бул эми өзүнүн мамлекеттин ичиндеги саясаты го. Себеби ошол ишкерлерди ошентип колдобосо анткени бизден көп Болгон Алматы шаарында ошол сүттү кайра иштеткен баягы мекемелерден санай келсек айтат. Биздердин конкуренттер биздерден сактанып, биз ошон үчүн баягы немелерди кармай коебуз. Биздин баабыз ылдыйраак болуп, анан сапаты боюнча өйдө. Себеби бизде натуральный продукт. Ошон үчүн Кыргызстандан баарыбыз кардалар көп алат биздикинчи. Таза мынакы ден соолукка зыяны тийбейт, пайдаланып деп, анан ошондо биздин өтүмдүүлүгү жакшы болот. Ошол мезгилде тиги Казакстанда өндүргөндөргө караганда бизге жакшы өтүп, алар начарлап калат. Ошон үчүн бизге койгон талаптар бийик аябай. Биз эле айтсак, ошо Казакстандан бери Кыргызстанга кирген сүт азыктарындагы биздикилер талаптарды бийигирээк коюп текшерсе туралап. Жана май бизден сатып алып кетет дагы Казакстанга, Россияга кайра ошолор өсүмдүк майын кошуп аралаштырып, бирок натуральный деп эле бизге алып келишет. Ошондо чек арадан өтүп атканда көзөмөлдү күчөтүп, ошолор карап текшерсе деген бизде жакшы бир ойлорубуз бар да. Биздин өзүбүздүн ички ишкерлерди, ички өндүрүшчүлөрдү колдогон катары. Ошо ата мекендеги өндүрүшчүлөрдү колдоо үчүн дагы кайсы маселелерди атап өтө берелеңиз? Мисалы үчүн ошол эле калктын керектөөсү, ошол эле элдин дагы көз карашы, мисалы үчүн ошол башка Россиядан келген же Белоруссиядан келген сүт азыктарын же башка товарларды алгандан көрө биздин ата мекенден өндүрүлгөндөрдү алганга кандай бир өзүңүздүн дагы бир сунуш пикириңиз бар эле? Бул мен дайыма айтат элем, канчалык жанакыл ар бир товарда өзүнүн жазуу маркировкасы болот. Ошол маркировкасын окуп
алса да, ошо макия жобасын окуганда анан аябай эле срок көп нерсе, йük көп болсо, кошулмалар көп, стабилизациялары көп кылып анан узартат. Ошон үчүн срок аз, анан жанакындай тез бузулуп кеткен сроктогу товарлар булар натуралдык да, натуралдык продукттар тез бузулат. Ошон үчүн ал эми көп каржылар деле билип калды, сырттан келген менен ичтен келгендин айырмасы. Көп биздин кыргызстандыктарга айтат элем, ошо бизде Кыргызстанда өндүрүлгөндөр кандайдыр баары деңгээлде бул табигый натуралдык сүт азыктар. Сырттан келген эми сүтү болобу, каймагы болобу, майы болобу, алыс жактан келип, анан бияка келип бизде сатылып атса, бул кошулмалар менен атайын бааны арзандатуу менен аяка крахмал кошулат, аяка өсүмдүк майы кошулат, аяка түрлүү нерселер кошулат да, анын пайдалуулугу денсаулык азыраак болот. Ошон үчүн бизде өндүрүлгөн сүт азыктары дайыма сапаттуу, анан жакшы, анан денсаулукка пайдалуу деп айтат элем. Деги эле мына бүгүнкү күндө сиздин баамыңызда чүйдө бир эле ушул сүт өндүрүүдөн сырткары дагы кайсы өндүрүш иштерине маани берилип атат? Сүттөн башка бул сүт менен эт чогуу кетет да. Мен ошо эт багытыдагы эт кайра иштеткен ишканалардагы жакшы жеңил тоңоюп ушулар дагы өндүрүш иштелип атат да. Мен көрүп аткандан ушул эки багыт. Биз дайыма айтып келебиз, айыл чарба кайра иштетүүсүнөн локомотив катары сүт кетип атат, сүттүн артынан эт кетет депчи. Эт жанакында балык өндүрүү кетип атат да. Биз баягы чогулуп сүйлөшүп маселелерди талкуулап калганда ошо эт өндүргөндөр менен этти кайра иштетүү ишканалары менен биз дайыма чогуу иштебейбиз. Көлөмдөрү сүткө жетпейт, бирок ошо эт андан кийинкиде келе атат да. Деги эле мына ошодо жана банктардын дагы бүгүнкү күндө сиздер менен иштешип баштагандыгын кеп куруп кеттиңиз. Кайсы жеринен бир жеңилдетилсе деген өзүңүздүн ой пикириңиз бар? Мамлекет деңгээлинде да ошол кайра иштеткендер ишканалар ошолор таза налогторун көрсөтүп, жакшы иштесе ошолорду колдоо кылып туруп, ошолорго өзүнчө бир мамлекет деңгээлинде могу биздин валютабыз кымбат болуп аткандыгына байланыштуу бир программалар иштесе, экспорттун көлөмү көбөйөт. Анан мамлекетке дагы көбүрөөк киришип чыкты деп ойлойм да. Бул жакта Казакстан аябай түндүк жагы көп өзүндө өндүрүштү. Азыр түндүк Казакстан жакта сүттүн көлөмү көбөйүп атат да, көбүрөөк. Бул түштүк жагына баягы сатып аткан өзүбүздүн сүт азыктарын карата билебиз да. Анан алар менен байланышабыз, аларга чыгып көрөбүз, алардын деңгээли кандай, биздин деңгээли кандай, окуп билип карап көрүп жүргөндө ошол жакта көп болуп атат. Мен айтат элем, ошо өкмөттө көңүл буруп ушул жакта спортко чыккан предприятияларга биз айтып экспорт ориентированный предприятиялар колдоо көрсөтүү, бул банковский система катары бир валютага бир өзүнчө бир дотация болбосо да кандай бир инструменттерди колдонуп, экспорттун көлөмүн көбөйтүп момуна алат. Мисалы, Казакстанда сүт өндүргөн ишканага 1 литрине 5 теңгеден 15 теңгеге чейин берет. Анткени бул ошол өндүргөнүңөр канча жумуш орун иштеп атасың, өзүнчө сырттан келгенди азайтып, өзүнчө талаптарын камсыздандырып атат депчи. Ошол жакта бир программа, инструменттерди колдонуп ушуларга иштесе ошол жакшы болот деп ойлойм да. Сиздер Кыргызстандын сүт өндүрүүчүлөр ассоциациясынын президенти жеке ишкер Сүйүнбек Кадыров менен болгон маекти уктуңуздар. Анда өлкөдө сүттү кайра иштетүү жумуштары, ийгиликтер жана орун алган маселелер туурасында кеп болду. Уктурууну даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова. Эсен туруңуздар.